кандай сезет атасыз өзүңүздү? Бүгүн жакшы эле, эртеңден кичине кармаганда Картоп ичип койдуңуз беле? Качан келдиңиздер? Мурда күнү келдим. Демиңерди баскан экенсиңер. Анда азыр текшерип көрөлү, Өзүңүздү бош алып отуруңуз. Капаланбай. Азаматсыз. Жакшы өзүңүз 120-80. Жакшы, азаматсыз. Ушундай өзүңүздү кармап, толкунданбай, капаланбай, баары жакшы. Кийимдериңер да жакшы экен, Жакшы, силерге ийгилик. Келип отуруңуз. Атыңыз ким? Мүсүркан, кайсы жылкысыз? 51-жыл. 68, Сиз кан басымыңыз кандай? Кан басымым жакшы эле. Кээде көтөрүлүп калат, анда дары ичем. Көтөрүлгөндө эле ичесизби? Көтөрүлгөндө эле ичем. Дарыгерге барып, кайрылып, кеңеш алдыңыз беле? Ооба, кеңеш алып. Күндө иштеди беле же көтөрүлайм үчүн күндө ичпейсиз? Жазып берген ошо. Бош, колуңузду бош, денеңизди бош таштаңыз. Өзүңүздү качан келдиңиздер? Мурда демиңерди басып, кичине чыканагыңызды жерге койсоңуз, бош, Абдан бош отуруңуз. Мен азыр кан басымыңызды текшерип көрөйүн. Бүгүн дары ичкен жоксуз, Азаматсыз. Жакшы, шугур 130-90 экен. Бул сизге, сиздин курагыңызга жакшы кан басым. Ошондой эле өзүңүздү токтоп алып, капаланбай, жакшынакай, толкунданбай, жакшынакай аткаргыла, Ошон үчүн баарыңыздарга айтып кетет элем, толук жер өзгөчө силердики күн нуру көп, Анан азыркы тиги болуп турган көлдүн дагы таасири бир аз бар. Ошон үчүн сууну баарыңар көбүрөөк ичкиле, ден соолуңар чың болсун. Бүгүн мына силердин кан басымыңарды текшерсем, жакшы экен. 120, 130 бул жакшы. Силер абдан туура кылгансыңар. 1-2 күн мурун келип биякта демиңерди басып, токтоо, могу сахнаны көрүп, сахнанын сүрүнөн коркпой, кийимдериңер жакшы экен, эч капаланбастан жакшы бүгүн өзүңөрдүн максатыңарга жеткиле, макулбу? Assalamu alaikum, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кыргызда бекерден айтылбайт экен, түндүгүн бийик көтөрдү деп. Дал ошол сыяктуу Шайыр апалар телефестивалынын түндүгү дагы мынакей 4-айлампанын 11-чи чыгарылышында дагы бийик бойдон көтөрүлүп, керегеси улам кенен жазылып, ууктары болсо дал ошол түндүктү көздөй бийиктеп бара жаткан чагы апалардын өнөрү ар убакта улуу боюнча улуу элдин арасында сакталып калсын деген ниетте республикалык Шайыр апалар телефестивалынын 4-айлампасынын 11-чи чыгарылышына кош келиңиздер. Кадыры Ала тоонун мөңгүсүндөй, сабыры ысык көлдүн толкунундай болгон кыргыз журту өнөр баккан, сөз баккан элибизди дагы апалар чыгып, мурдакы көөнөрбөс мурасты дагы да болсо өз салымын кошуп, тоодой кумду элеп, томуктай алтын сыяктуу кыргызга керектүү нерсенин баарын көгүлтүр экрандан берип келе жаткан чагы бүгүн дал ушул 11-чи чыгарылышка келген апалардын жамаатын астыңыздарга чакырайын. Дал ушул Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул деген жерден эмне деген залкарлар, эмне деген таланттар чыккан. Ар биринин атын атап, же болбосо биринин атын айтып, биринин атын калтырып койгум келбей турат. Жалпы Токтогулдан чыккан таланттарды тапкан албетте энелер, аталар болот эмеспи? Эмесе болгондо дагы Токтогул районуна караштуу Үчтерек айылынан аттанып чыккан, Үчтерек айымдары деп аталган этно-фольклордук топту сиздердин кол чабууңуздар менен сахнага чакырабыз. Апалар, Үчтерек айымдары деп аталган этно-фольклордук топ
Қош келиңиздер, бардыңыздарды дал ушул Айлампанын 11-чи чыгарылышына келишиңиздер менен куттук айтсак болот. Себеби дегенде ушул жерге жетиш дагы канча түмөн түйшүк экенин билесиздер. Дал ушул 4-чү Айлампага 60ка жакын топ келип, анын ичинен 25ке жакыны гана эксперттик курамдын сөз элегинен, көз элегинен өтүшкөн. Тааныштырып өткөндөй, дал ушул эксперттик курам өз кезегинде ар бир бөлүктүн ортосунда сүрөттүү белгилер менен өз пикирлерин айтып турат. Ошондой эле кошумча студиядагы апаларга да ийгилик каалайлы. Ал эми Токтогулдан келген 3 терек айымдары деп аталган этнофольклордук топ алгач 3 терегим деген хор менен 1-чи бөлүктү баштасын. Aylanayın, жүрөгүм өрөп күп. Oyum bir жерде эмес. Келаткан келиним bir ак жолтой. Ыймандуу келин эле болсо болду эле. Айланайындар, барсыңар байбичелер, келсеңер болбойбу? Ай, байчы, міне ол келатабыз. Карбаластап. Тынчсыздан элатасың. Ай, камсана ачы, жуучуга киши жөнөтүп, сүйлөшүп, кыргыз жырым жасап, келиниңдин келбетин көрүп, көңүлүң толуп келбедиң беле? Ай, кургур десе, ошенсе да эненин жүрөгү тынчсыздана берет тура. Ай, келиндер, келин келер маал болуп калды. Чачылаңар даярбы? Даяр. Даяр. Мейли келиндер, анда тасмалыңарды жайып, тасмалыңарды даярдагыла. Ке, байчылар, өткүлө. Ке, байчылар, өтүңүздөр байчылар. Не, төргө өткүлө. Ке, жаза огола тасмалыңарды. Gelin gelgiçe taktуулардан oz deyip, çay peyişip oturgula. Şine süйлöşüp, koğraşıp otursaňar. Эми жүрөгүң токтотпайбычы. Өзүң айткандай Кудага түшүп, жол жоосун кылып келдиңер эми. Ап келип калышат балдар эми. Келип калар. Ак жолтой эле биле болсун. İmandуу gelin gelişeken aylanayın. Şilerдин батаңар тийишекен. Ай, gelin Aylanayın. Aksar başılın hazır aylanayın. Aylanayınlar gelinim gelatıptır. Girgizgile gelindi, girgizgile. Cengem geldi. Aylanayın ak joltoy gelin bol. Oң жаңан ай туusun кагылайын. О, тура айтасың байчы. Күн туusun кагылайын. Кол кармашып өткүлө балекетиң алайын. Мурасыңарга жеткиле, бактылуу болгула. Ата-эненин сай сөөгүн сыздатпаган, ыймандуу,
Жақсы үй білетін болсыңар екен айланайын. Алғаның менен тең қары, бәлекетін алайын. Омин. Келгеле бата қылып қол айланайын. Құдай жалғасын, өмірің ұзын болсын, жер жатың көп болсын, отырған орның төп болсын. Айдай бала төріп ал, ақ бешіке бөліп ал. Көшөгөн көгөрсін айланайын. Омин. Айтқанғар келсін айланайын бәйбішелер. Тілеріңді берсін айланайын. Алдыңды мал бассын, артыңды бала бассын. Құдай ынтымақты ыра берсін, ызатты жаштан қылсын, башыңды таштан қылсын. Бата бердік жаш қары, алғаның менен тең қары. Омин Келген жеріңді сыйлағын, Айтқанғар келсін ақ жолығың башыңнан түшпесін. Омин айланайын. Жаққан отың өшпесінде қонышымдан көшпегін. Қыздарың сұлу шықсын, уылдарың өрт толсын, урматын елі көріп тұрсын. Башыңдан бақ тайбасын, еліңден ынтымақ қашпасын. Кетпес кеңешті ол, кемебес дөлетті ол. Омин. Омин айланайын, айтқанғар келсін. Ай, чеки, айланайын. Улаққа бата қылып қойылы. Келе қой, батаңды бер. Айланайын, келе бата берелі. Жаратқаным жалғасын, 2 жаш бақтылы болсын, Құдай жалғасын. Омин. Не тілесін? Өтейінен айтсын. Ай, Омин чеки, олғыр. улақтың өпкөсін ыстығымен алып кел, бол. Келіңін менен балаға чавалы. Қана, кел айланайын, өпкен ыстығымен алып келгіле. Келінде алып келгіле бейрі, ортығы. Келінде ортығы алып келгіле. Жалмақ бізден жаратқан Алла өзі жар болсын. Айланайын, өмірлі болғыла, бақтылы болғыла. Қармашқан қолыңар төлікі бекен болсын. Айтқаның келсін, айланайын, айтқаның келсін. Айтқаныңыз келсін. Жаратқан Алла жаман көзден сақтасын, жаман сөзден сақтасын. Өні өсіп кеткіле. Айтқаның келсін. Янайын, айтқаның келсін. Аман болғыла қағылайындар. Қармашқан қолыңар төлікі бекен болсын. Өні өсіп кеткіле. Жар болсын, айтқаның келсін. Омин. Құдайым жалғасын. Келіндер. Эми байбичелер. Көшөгө кіргізел. Көшөгө кіргізел. Келінді көшөгө алып кергіле. Байбичелерім келгіле. Ке отырыңыздар. Келінді көшөгө кіргізіп алды айланайын. Ақ жолтық иманды келін болса еле болғаны. Келгілем, дастырқын отырып, дам остиып. Өтіңіздер байыч. Қана алсаңыз татты. Чайды да самауырда қайнап қалды. Азыр чай қояды келіндер. Алғылы, нандан алып тұрғылы. Құдағи, құдалардың келе тұрған Уағыда болып қалды. Шығалы, құдағамын көрелі. Келем батағылалы. Құдағамын көрелі. Омин, 2 жаш бақтылы олсын. 2 жаш бақтылы олсын айланайын. Байбішелер, ем жардам қылып құдаларды тозып алалы. Жаштар ойыныңарды баштағылы айланайындар. Адаш, Ай, барсың ой, бі? Зейнақат, ой, Келші. неге кіріп қалдың? Келші, отыршы. Ой, келдім, айнанайын, тыншылық бұ. Серіктің бір шер жазып сөйлешіп отыр, алшы. Келші. Жатасың жақшы. Жүрөз, өзіңе шықсың әк. Қиқырөлі қаттырсың, бұл міне қайненең жоқ бүйді. Қайнеден шеріне кеттілі. Ошонда үйінің қаты шығып қалыптыр. Дегеле, үшкілер тажадым. Же, тигесін қарыз еле кетеді. Андан көрі сені шақырып бір шер жаза олайыншы дедім әлі. Ой, еміне жаңылық емен. Ой, жаңылық деле бар. Айтып берейінші. Не олмау әлі? Баяғы отырыштағы сағызғандай сайраған сайрашты біліп қалдың ғой? Апа. Біліп қалдың ғой? Тамақ жаза, апа. Сен қой отыр. Яқта қонақтар бар. Қой отыр ем, біз Азыр жасап берем. Апа. Отырып тұр. Сіле қой отыр қыла. Баяғы ұқпайды дегелі. Айтыр. Баяғы сайрашты біліп қалдың ба? Сағызғандай сайраған. Баяғы сайраш. Ошоға жаман болып тұрай.
Болгондо дагы кредит алып алып, жанагы орысчасына качып кеткан атпайбы? Эмне болот экен? Сен кое тур. Балдарына да карабай. Өтөрөм биз ушак айтыштырасың. Тиги күйөөсүнө да айтпай, балдарына да айтпай качып кетип калып атпайбы? Окуй. Жаман болуптур. Жаман болду. Акш. Ошо жагы. Келсене. Бир сөз бар. Айтчайсың. Угузбай айт эчкимге. Таксым шаша. Кел отур. Башын баштап атасыңар я. Жөнөне үчүң арамды чоочутуп келесиң да. Шочтасың да, мени айтпай дагы кимди шорун катырып атасыңар, же мени шорумду катырып атасыңар. Сени эмне кылалы? Биз баягы эле сайрашты айтып атабыз. Ай, бая салкынаңар, Качып кетип калган. сайрашыңар келип калыптыр. Аны көрдүңөрбү? Аны мени шундукту. Баягы кредиттерден кутулуптур. Бая 1,5 миллион карыз атышты эле го элдер. Анысынан кутулуптур. Бишкектен жер алыптыр, там салыптыр. Баягы салкынай жок, баягы кыйналып жүргөн салкынай. Тим эле укмуш болуп калыптыр ал. Анан байкуш деген ал оокатчылык үчүн ошол жака кетти дей. Ал жыргаганынан кеткен жок да. Бирок Азамат, мен аябай ыраазы болуп калдым эй. Көп эле антип ушакта жүргөн болбойт. Экен же ал бир орусту шорун катырып качып келет ау. Жок эй, шорун катырбайт. Ал байкушта киричиликтеп кетти да ошол жака. Апай, батам, келинден. Бекерчиден безе каштайт, ушакчыдан көчө каштайт. Эмне эле оозуңарды оймаңдап, тилиңерди соймаңдап, ушактан башка кыларга ишиңер жокпу? Ооба десең, сөздүн башы бир бычак, аягы бир кучак. Жалганчыдан мурун аксак көлгө түшөт. Bir oğuzdan çıkan söz 1000 oğuzga tarayt. Ай, келиндер, эhtiyat болгула. Буттан жаңылган турат, ана мына тилден жаңылган турбайт. Турай, байбиче. Бычак жарасы бүтөт, сөз жарасы бүтпөйт. Көлдүн көркү кемеде, баланын көркү энеде. Жақсы болом desең, жақыныңа жан тартпа. Бактылуу болом desең, башкаларга көз Көз артпа. артпа. Уктуңарбы келиндер? Биринчи бөлүм соңуна келди. Айымкан апа, биринчи бөлүмгө сиздердин пикириңиздерди угаардан мурда сүрөттүү белгилерди көтөрүү менен билебиз кандай жыйынтыктады Токтогулдун иштелегинен келген апалар. Бардык эксперттик курам эне сүтү деген белгини көтөрдү. Кол чабуулар эң жогорку сүрөттүү белгиге ээ болдуңуздар. Азыр болсо дал ушул эксперттик курамдын төрайымы Айымкан Жамангулова да сөз башы. Бул кыргыздын салты деген бул биздин өмүрү биз менен кошо жашап, кошо өтүп кете турган бир жакшы бир көрүнүш да. Ар бир киши өзүнчө эле актер, өзүнчө театры бар үйдө. Ошол үйдөгү театрды, тойдогу көрсөткөн театрдын бардыгын сахнага кыскартып, кичинекей жакшынакай кылып алып келипсиңер. Биз отургандар мен мисал үчүн өтө узак эмес, түшүнүктүү, келинге жолукту салдыңар, келиниңер сонун жүгүнүп берди, кыска сөздөр менен көөнө эски кыргыздын сөздөрүн колдонуп, келиниңерди кабыл алдыңар. Мен буга капа эмесмин, абдан жакшы. Мени кубандырган муну жасалганар. Тон турат, ичиги турат дегендей, баягы бүтүн эски биздин туштугубуз турат, аяккап үйдүн ичин элестетип, анан ийди шаяңары самоордон чай коюп, чыныгы турмушта төрдө келин алгандай мен кубанып калдым. Келин алган жерден мага кайнененин бир кара сөзү абдан көңүлүм орноп калды. Келинге айтты: "Ата-энеңдин сай сөөгүн сызтатпай турган болгун" деп. Дене ушу келген жериңден сени ойлоп, биякта эмне болуп атат деп, же сен жаман чыгып калсаң, тетек жаткан төркүндөрүң сыздабасын дегенди ошо бир сөз менен айтты, мен ушунусуна ыраазы болдум. Эркек жигитке бир жакшынакай бата үйрөтүп койсоңор жакшы болмок. Ошо батасы жөнөкөйлөр көчөдө жүргөн кишинин батасы болуп калды да. Бата бергенде баарыңыздар ушундай бир жакшы баталарды айтсаңар, мындан да көркүнө чыкмак. Эң эле морекел салттуу өнөрдө баасын баркын эң эле бийик деңгээлде көргөзө алдыңар. Азыр сиздерди карап отуруп ушунчалык кийим кечелериңизге бардыгы шайма-шай келгендигине аябай кубанып отурабыз. Мага бир эле жакпаган нерсе ушул ушакчы апанын образында эки кичинекей кызды азыркы стилиңиз, мисалы азыркы декорацияңарга ушул эки кыздын кийими жарашпай турат да. Ушуга бир жакшынакай эле илгерки көнөктөрдөн кийгизип койсоңуздар бир аябай жакшы төп келишип калмак.
Рахмат. Эксперттик курамга терең ыраазычылык билдирели. Биринчи бөлүмдүн соңуна келдик. Жалал Абад облусуна караштуу Токтогул районунун Үч Терек айылынан келген Үч Терек айымдары деп аталган этнофольклордук топтун экинчи бөлүгүндөгү өтүү астында биз энелердин элеги рубрикасына жана ошондой эле мадияр кесиптешим иш алып барган атайын маек курган дал ошол маекке назарыңыздарды, ошондой эле атайын Үч Терек айылына барып биздин кесиптештерибиз репортаждарды даярдап келген. Ага дагы сиздердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Бул апалар жакшы эле камылга менен келишкен экен. Кордуда жакшырдашты. Анан каада салт боюнча бир аз айтып кетейин. Келин алууда да каптан жакшы болду. Анан көшөгөнүн ичине кийиргенде кичинекей кыздары бар экен, күйөөсүн кошо кийирбей эле жанагы эки кызды жеңеңдин жанына жандап отур деп кичинекей кыздарды кайынсиңдилерин отургузчу эле. Ошол экөөнү кийирип койсо жакшы болмок. Эми Бибайшанын сөзүнө толук кошулам мен дагы. Анан бул жерде бүгүн мени абдан кубандырган мен уга элек бир жакшы учкул сөздөрдү айтып кетишти да, тамшандырып. Бул жерде бата бердик жашкары алганың менен тең кары дегенди буга чейин айта элек эч кимиси. Жалбырттаган оттой бол, күйүп турган чоктой бол деген сөздү уктум. Андан тышкары жана ушакчыга келгенде оозуңарды оймоңдотуп, тилиңерди соймоңдотуп деди да. Мындай жалпысын айтканда байбичелердин сөзүнүн арасында даамдуу так бир жакшы сөздөр бар экен да. Ушулардын аягында кульминациясын бүтүрүп аткан жигит ойдогудай бүтүрбөй койду да. Эгерде ошо эркек баланы атайлап сен бата бер дегенден кийин бул түйшүктү, бул намысту колго бир жакшы алса болмок да, аягын жакшы бүтүрсө болмок. Анан ушакчы деген теманы айтканда эле мен кападар болдум. Эми дагы ушак кылып турбайсызбы депчи. Жок, ушакчынын аягында мындай жыйынтыктоосу адамдын көңүлүнө толоорлук болду. Ушул көп сөз, ушул ушак сөз, ушул саясат сөз элибизди иритип, тынчтыгыбызды бузуп аткан ушу көп сөз болуп атат. Ушуну асайтып, тескерисинче бир жакшы жагатка багыт алалы деген ой пикирди алып чыгышыптыр. Токтогулдуктар изденишиптир. Бул жагынан мен бул кишилерге ыраазычылыгымды айтып турамын. Ийгилик каалаймын. Мен деле ошо ойлогонум могу тарбия, таалим жагынан жаштарга. Мына эки кичинекей кыз жана энелердин ушагын угуп отуруп калышты. Анан ошол эки кызды энелерин энелери ушактайт экен деп алар дагы кийин ушакчы болбосо экен. Ошолорду чыгарып койсо деп мен дагы ушул сөздөргө кошулам да. Арбаңыздар, ардактуу көрүүчүлөр, мына ай айланып, жума жылып сиздердин назарыңыздарга Шайыр апалардын, Ак Элечек апалардын дагы бир жаңы тобун тартуулап отурабыз. Бүгүн бизде 11-чи чыгарылыштын катышуучулар коноктору Токтогул районунан келген Үч Терек айымдары Ак Элечек апалардын тобу. Дал ушул апалардын колдоочулары, күйөрмандары кошумча студияда менде конокто. Эмесе биз маегибизди баштасак. Ушул апалардын орду кандай? Орду абдан жогору. Бул энелерди мына биздин айыл өкмөттөн экинчи топ менен келип атабыз да. Нуска тобу буга чейин бизге катышып кеткен. Катышып кетти. Экинчиден ушул Үч Терек айымдарын түздүк. Апалардын, эжелеримдин аракети аябай зор, күч эме максат баягы бир эле жашоонун бир ыргагы менен жүрө бербей, ошол чыгармачылыкта мындай өзлөрүнүн күнүндүк турмуштагы иш аракеттерин чагылдырып бир топ түзүп чыксакпы деген мааниде чыгышты. Эми колдоо кандай? Колдоо эми жалаң эле финансылык колдоо эмес, моралдык дагы колдоо. Эң негизгиси. Эң негизгиси ошол деп ойлойм да. Моралдык колдоо бар, жылуу сөз менен келип колдоп коюш деген да бар. Анан албетте финансылык жардам. Биз эми ушу Үч Терек айымдарын чыгарып жатып, албетте ушу республикалык кароосунакка катышалы, жеңишке жетишели деген ниетте, тилекте келдик. Анан эми күндөлүк турмушта апаларымды, эжелерди мындай деле колдоп келебиз. Мындай кадимки турмуштачы. Анан албетте ушул биздин жаңы түзүлгөн топко ийгилик каалайт элем. Ушул жалаң эле ушул кароо конкурста эмес, турмушта дагы ийгиликтер болсун. Энени биз бардыгынан жогору коюп, сыйлап затташыбыз керек. Менимче ушул. Бар болуңуз, ыраазычылык билдиребиз. Сиздей колдоочулар көп болсун деген рахмат. Ниет кылалы. Максат ага. Бир жыл болуп калды, мындай түзүлүп, өз алдынча сүйлөшүп,
мындай топ түзөбүз деген ниетте чогулушканда мен буларга колдоо көрсөткөнүм бул чыгармачылык, башка жөнөкөй бир акыл мындай кеп кеңеш, насааттарды айтып, ушундай баягы моралдык жактан колдоо көрсөтүп келатам. Булар өзү биздин айылдын айымдары, биздин айылдын айымдары бүт баардыгын тааныйм буларды. Анан буларды тааныгандан кийин буларга анча мынча кеп кеңешимди бербесем өзүм дагы сал чыдай албайм, ошого ушунчалык жардам берип эч бияка чейин колдоп келиптирсиз, ооба. Бар болуңуз. Канжан эже, негизи эле биздин долбоорго болгон көз карашыңыз кандай? Көрүп жатсаңыз керек, Мен көрөм, анткени азырдагы келген топ Үштерек айымдары, менин жеңем, бир тууган жеңем, өзүм эжелерим, туугандарым, бир айылдыктар келди да. Төркүнүңүздү колдоп келген экенсиз. Төркүндөрүмдү колдоп келдим. Анан мен негизи эле энемин да мен дагы. Эненин жолу таптакыр бөлөк, өзүнүн орду бар. Анан эненин жүрөгү таптакыр башка болот экен. Бул апалар менен, буга чейинки апалар менен да мен аябай күйөрмөн болуп, энелер менен бирдикте иштешип келдим да. Анан Шайыр апалар деп баягы аты менен бул жака келген менен булар айылдуулугу негизинен эле кыргыз элинин нарктуулугун, салттуулугун кыргыз элине жайылтат экен да бул апаларчы. Унутта калган салттарын, каада салтын, үрп адаттарын кайрадан кийинки муундарга дагы өткөзүп берүү үчүн ушул энелердин орду аябай чоң экен. Анткени мен өз көзүм менен көрүп, булар менен кошо кайнап атам. Өзүң жерлериңе, жериңдеги апалар менен кошо бул жактан да репетиция кылабыз. Кээде айылда бир аз убакыт болуп калса да чогуу баарлашабыз. Ошондо апалар тынымсыз азыр китепти окуп атышат. Каада салт жөнүндө китептерди окушуп, анан дагы бизде байбичелер бар да. Ошол байбичелерден дагы өзүнүн улуу муундан дагы кеңеш сурайт экен да. Кеңеш сурап, кийинки муундарга биз жакшынакай салттарыбызды өткөрүп, унутта калып калган салттарды биз жайылтышыбыз керек. Энелердин ошондой өнөрлөрүн, анан каада салттарын көрсөтүп атса, мен колдоп, кошо эле кайнап атам, кошо эле чогуу жүрүп атам. Рахмат, айтканыңыз келсин. Туратбек ага, сурамсыз болсун, жанатан бери эле сахнанын артына чыксак эле Туратбек деп күйпөлөктөгөн апаларды көрөбүз. Апаларды мен өзүм ошо Тууганбай Абдиев атындагы маданият үйүндө иштейм, директор болуп. Апаларды башынан бери бул 2-3 жыл мурун кол өнөрчүлүк менен да жүрүшкөн. Апалардын башынан бери колдоо көрсөтүп келатабыз. Канымжан эже айткандай, бүт материалдарын сатып эле албаса, баары кол иш менен бүтүрүштү да. Мен өзүм апалар өзлөрүнүн колунан чыккан. Өзүм күбөмүн да, мен постоянно ошол жерде менин дом культуранын ичинде, маданият ичинде жасашты баардыгы. Ар дайым колдоо көрсөтүп келебиз. Мындан мурун да нуска апаларды чыгарганбыз. Ошол эле Тууганбай Абдиев атында маданият үйүнөн. Азыр экинчи эмебиз чыгып атат. Жакшы. Силер маданият үйүнөн бир орун бөлүп берсеңиздер керек, даярданып, кийимиңерди тиккиле деп, Кийим тиккен өзүнчө даярданган эмес, өзүнчө комнаттары бар, условиясы жакшы эле. Рахмат, ыраазычылык билдирем. Дал силерде ушундай колдоочулар бар, апалар негизи эле бактылуу экен деп билдим мен. Урматтуу көрөрмандар, биз болсо сапарыбызды алдыны көздөй улайбыз. Биздин кесиптештер таланттарга бай Токтогул жергесине барып, дал ушул Üçтерек айымдары апалар тобунун жашоо турмушун чагылдырып келишкен. Дал ушул жашоо турмушуна силердин көңүлүңүздөрдү бурабыз. Алмаларды мен өзү ошо кол өнөрчүлүккө ушу 5 жыл болуп калды, 5 жылдан бери кызыгып ошо кол өнөрчүлүк менен аракеттенип жүрөм да. Анан кийин эмнегедир ушул алманы да көрүп, ошо алмага да кызыгып, анан ушуну жасап, бул деген өзү жүндөн жасалат. Фигурасын чыгарып жасайбыз, анан мындай уручка менен көп жазып отургандар кол талып калганда, ушуну мындай кылып, эс алып, иштен кийин телевизор тиктеп отурганда ушинтсе колдун чарчоосун басат. Массажный да болуп кетет да, массаж да болуп кетет. Мунун эмне бар эми? Тышы жүн ичинде эмне бар? Мунун ичинде губка. Губканын формасын чыгарып кесип алабыз. Анан муну кайра бир 3-4 сыйра жүн оруп чыгабыз ичинен. Анан эң артында 3-чү сыйрасында ушул алманын формасын чыгарып анан мыналарды жасайбыз да. Сувенир катарында кетет. Өзүңүздүн эле оюңузга келди. Муну мен өзүм оюман келген жок. Муну жанагы Бегүнур Абдрашева деген бар. Бизди кол өнөрчүлүккө эң биринчи ошол келип окутуп, ошол үйрөтүп кеткен.
Ал бул деген өзүбүздүн эле кадимки эле кызыл жүгөрү болот го, жүгөрү сотонун кызылынын кабыгы. Анан муну да ошо мен кол өнөрчүлүктө мүчө болуп жүрүп, анан кийин венгрлер келип, Кыргызстан кол өнөрчүлөр кеңешине мүчөмүн да. Анан ошо венгрлер келип, анан бизди окутуп, мынандай кылып сертификат берген. Ушул сертификаттын негизинде ушундайларды жасадым да. Ай, кызык экен, э? Ошо бул өзү ушундай болгону менен аябай бышык болот. Муну сууга салып, суу менен иштелет. Суу менен иштегенде бул бири-бирине улаштырылып эшебиз да, жиптей кылып эшип, жүндү жанагы кыл аркандарды эшет го, аттын жалдарын, куйруктарын жип кылып эшкендей кылып эшип, анан байлап бири-бирине байланыштырат. Буларды ошо фрукты салганга. А бул эмне? Бул деген жанагы шкафтарга салган жанагы аба кирип турчу нерсе да, эшик сыяктуу болуп урунат экен бул. Бул деген бул табуретка. Кадимки эле илгери Эшик жасапсыздар, э? 4 бук жасалып эле, ошонун үстүнө муну коюп коет экен, бул табуретка болот. Аябай эшип туруп, э, суулап туруп. Суу менен эле бири-бирине улаштырып эшет да. Анан бул калпактар. Бул калпакты да бул биздин кыргызыбыздын калпагы, муну даңазалоо иретинде же машинанын алдына күзгүгө илип койсо деген ой менен ошентип жасадык. Эже муну жасаңыздар, бирок боосун башкача кылабыз деди да. Үзүлбөй турган бияна кожадан бирдекеден кошобуз дагы, анан боо кылабыз деп кетти. Ошондой келишим баа менен жасайбыз го, бир 300-400 сом болот дегендей кылды. Эмне үчүн ушуга көңүлдөрү түштү дейм да? Түшкөн себеби бул продукцияны биз сатып албайт экенбиз. Өзүбүздө өсөт, өзүбүз бекер алабыз. Башка бирдеке жасайын десең, аны сатып алышың керек, анын көпкө түшүп атпай, анан бул анткенсе өзүбүздө бекер. Мен ойлоп атам да, ушул жерден ой келди да магачы. Бул чет мамлекеттерчи бүт бизде нукура го. Ошо нукуралыгына, ошо нукуралыгына кызыгып атат, ошондой болот. Анткенсе бул аябай бышык болот да, бул оңой менен үзүлбөйт. Азыр бул жерден эми бир жогорку жактагылар бизге эчтеке кылып бербейт. Анткенсе биз өзүбүз аракет кылбасак эчтеке жок. Мына биз аракет кылып, мына мен өз кызыгуу менен эч ким колдогон жок мени. Мен ушул окууга кетип атканда деле оймого, тияк бияктарга барып жүрөм, ошондо деле айыл өкмөт колдобойт негизи. Айыл өкмөт өз жар досу эмнесин колдойт. Мен өзүм кызыгым үчүн мен өзүм чөнтөгүмөн акча төлөп барып окуп, ушуларды бүтүп үйрөнүп келдим. Анан эмнегедир эле бир ярмарка болуп калды эмеде, Токтогулда. Анан ошол жерден ушуну көрүшүп туруп анан кызыгып калышты өздөрү. Аким баш болуп кызыгып эле, муну реклама кылыш керек, телевизорго чыгарыш керек, муну жайылтыш керек, мына нукура нак деп эле ошенткөндөн кийин ушунун негизинде анан кийин ошо проекттин ошо айыл өкмөт өзү тартып келди да. Анан эми бул ошо өзү демилбей биз аракет кылбасак булар бизди каяктан билмек. Мына ошо билип келген үчүн булар эми колдоп атат да. Анан бул жүгөрүнү карабайсызбы эми сиздер деген жөн эле жерден мунун ичин малга бересиңер. Кышын ыргытып ийбей, жагып ийбей ушундай кылат. Аны ошондой сумка кылып, муну дагы ошо бир айылда бир продукция деген долбоорго ошо кирип атат да. Муну өзүңөр айдайсыңар да, мисалы. Биз өзүбүз бүт айдалат. Кызыл сортун таап келип. Өзүбүздүкү ушул айдалып эле жүргөн өзүбүздүн жүгөрүнүн кабыгы. Биздин ошо Үчтеректе жүгөрү көп айдалат. Ишенгендер да болот, ишенбегендер. Мен деле жүгөрүнүн тышын көрүп эле жантам бери ойлонуп отурам да. Мен мындай эшип эле көргөзөйүн. Азыр мындай мык менен жасалат, мындай формасы болот, формасына мындай майда мык болот. Мындай мыктардан кагып формасын чыгарып алып, размерлерин коюп орто-ортолоруна. Анан кийин жасалат да. Анын үчүн мен мунун жөн эле сууга салып эле эметкенин көргөзөйүн, суулап эшкенин көргөзүп берейин. Муну эми жылуу сууга салыш керек эле, кайчы барбы экен я? Кайчы. Бар, азыр мектен алайын. Мына жерден эле. Мына кайчы менен кесейин азыр. Мына жагын алып алабыз. Муну дагы ошо жана долбоордогу бала мага эме кылып кеткен, тапшырма кылып. Эми ошону жасаганга шаблонубуз болбой атат, бүтсө кудай калса жасайбыз. Деп сууга салабыз. Мынкенде бул кадимкидей жумшарат. Анан жумшаргандан кийин анан муну дагы сорттойбуз, сорттоп алабыз, эше турган кылып. Кадимкидей эше тургандай кылып. Жумшарып калды. Анан эми муну мисалы үчүн нерден алам. Мындай ашыкча жерин алып салабыз, бул анткени баары болбой калат да. Бүткөндө эле мына жиптей болуп эшип берет. Мындай кылабыз.
туруп мына ушуну мыян ороебуз, мисалы үчүн мынауну мындай кылып азыр мыкты какканда мындай кылып өткөрөбүз да мындай кылып ушинтебиз. Ошөнткөндө анан мына жерлерин мына жармашкан жерин мына жерге коюп туруп, ошол жерден кайра дагы бул жерде ошо билинбей басылып кетип турган жерге бастырабыз, кайра биягы мынтип улап кете беребиз утур. Мына бунун ичинде калат. Мынанын ичинде калат. Утур бурап жасайсың. Анан узун жип кылып түрүп алганга болбойт. Утур мындан кошуп ошентип жасалат. Мына ошо шаблондоруна жана каалган мыктарына ошо мындай кылып мынтип кагылат да. Мындай кылып мыктарга мынтип ошентип кагылат. Кайра ортолорунан мыналарды бир тиселе ошентип алып туруп, кайра ортолорунан өткөрөбүз мыналарды. Ал өткөргөндө жоонураак кылганда, анда мындай жарбай калгандарды булардын ичине кайра ороп жиберебиз. Алардын ичине ороп мындай кылып. Мунун ичине ороп туруп мындай кылып өткөрөбүз. Мындай кылып туруп. Мындай кылып кайра мыналар кетет. Мыналар. Мына жиптери биягына кетет. Жанагы, мындай зигзаг болуп. Мындай зигзаг болуп кетет да, эшкенде өргөндө болуп. Жүндөрдүн мурун өрттөчү элек. Азыр ушу бизге элге жакшы болду. Жүндөрдү тапшырып атышат, бир алдын өздөрүнө тыгынчык кылат. Анан мынантип ошо машинага жүндү тазалап, тытып алып мынандай кылып. Анан аны биз мынандай кылып жасап атабыз. Бул анткени жана сиденияга, аркасына, астына отурганга бул аябай натуральный, аябай жакшы адамга эме болот экен да, таасир берет экен. Анан эме бизге окшогон кемпирлерге деле жакшы болду. Колдорубуз ооруп, минтип башыбызга жетпей, жоолук салына албай эметчи элек, бизге жөн эле аябай мынантип иштегенге колдорубуз да жакшы болуп калды. Аябай дегендей ооруганыбызды да сезбей калдык, ушунун таасири го деп, ушуну жасап атабыз деп кел. Жасап, анан тизмектеп мынандай кылып сиденияларга тигип эле коет экенсиздер да, Ооба, ушундай кылып жасап туруп эле аны тигип туруп, анан артын сиденияга жөлөнгүчүнө, анан астына кылып ушундай ошо массажер сыяктуу экен да. Массасы, ооба. Ошол шоферлорго да жакшы экен да. 4 жылдан бери Шайра апа деген долбоор тартып барып жүрбөйүнбү мен апалар менен? Биринчи жолу көрүшүбүз да, бул өтө жаңылык. Ушуну жасап атабыз атайын. Боёбойт да экенсиздер. Боёбойт, натуральный өзүнүн агын тигиндей кылабыз. Чекелерине караларын тигип өзүнчө эле жакшынакай свет түшөт. Сиздердин келечекте кандай пландар бар? Эми биз дагы Кудай аман койсо, биз өзүбүз эле ошо айткандай бул жүндү элден алып, минтип жасап атабыз. Анан кайра өзүбүз ошо ортого фонд эме кылып, биз дагы акча топтоп, ошондой өзүбүздүн керектүү мынандай керек жарактарыбызды жумшап, анан кийин артып калса иштегендерге кичине айлык кылсак деп ойлоп ниет кылып атабыз. Эми Кудай буйруп. Миң күнгө бергиз бир күн бар дейт. Дал ошол апалар канча убакыттан бери өзүнүн көкүрөгүндө катылган өнөрдү жалпы коомчулукка алып чыгып ырдасак, бийлесек деген кыялдагы ой максат мүдөөсү бүгүн ишке ашып турган чагы. Токтогулдан келген 3 терек айрымдары деп аталган этнофольклордук топ 2-чи бөлүмдү бий менен баштасын. Ал эми күйөрмандар кол чаап коштоп туруңуздар.
эркек курам сиздерге бере турган суроосу бар. Дал ошол эксперттерден бир соол деп аталат. Баягы булар айтылуу Токтогулдан келди да. Токтогул өрөөнү бир эле Токтогул менен сыймыктанбай, жеринин аты да бийик да. Ушу Токтогул районунда Кыргызстан жергесине, Орта Азияга таасири тие турган, жардамы тие тургандар бир казиетиңер барбы же жокпу? Алтын така өрөөндөн орун алган касиеттүү, кереметтүү Кетментөө өрөөнү Токтогул районунда ата бабабыздан элибиз айкөл, акылман, сабырдуу эл болот. Андыктан өз жерибизди көлгө бастырып, өзүбүздүн кыргыз мамлекетибизге, кыргыз элине кызмат кылып, жарыкты берип отурабыз. Андан сырткары достук мамилени чыңдоодо Орта Азия мамлекеттерине дагы Өзбекстан, Тажикстан, Казакстанга жарыкты берип отурабыз. Токтогул кезинде жарыкты жаратып, эмгектенип жаткан уулду кыздарыбыздын бардыгы илимдүү, билимдүү үчүн жарыкты берип жатат. Ошол уул кыздарды төрөгөн шайыр апалар тобу. Улуу акын Токтогулдун кандай обондуурларын билесиздер? Кимиңер болсоңор? Каалагандар, бирок бир эле киши жооп берергенге да болбойт. Токтогул Сатылгановдун миңдеген обондуру бар. Атары бас болсо чуңоо, жашкары бас болсо чуңоо, жаратканы чын болсо, одеги жайынан койсо чуңоо. La 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 la. Ye barakelle. Odegi jayınlan o, oy saçım o. Odegi jayınlan o, oy saçım o. Eң сонун. Эми сиз кечирип коюңуз. Бул обон Токтогулдук эмес, бул Абдулла Смалдыбаевдики, кечирип коюңуз. Алымкан деп атасыңарбы? Алымкан да Токтогулдук эмес. Алымкан Бектемир Эгенчиевдики. Oyun oğula kızlar ay, oyunu dilin albay, gül albay o, oyunduna barkın bil albay o, hayran yaşlı kartaydı. O çirkin, oğula kızlar ay, ho 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 ho, ho 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 ho. Ya barakelle, rahmat. Rahmat. Дагы бири калды, кое туруңуз эми. Гүлийпа Гүлжар эки ашык деген ырнырда берсичи. Көк кашык, көк конуштан эл көчөт, көк жоргодай раңа су кечет. Гүлийпа Гүлжара эки ашык, экөөңдүн күйгүскөн адартың эй, ким көтөт эй. Рахмат. Токтогул балы менен, балыгы менен, жана Айымкан апа айткандай ырдап жүргөн балдар менен белгилүү. Ошо балдарды тапкан апалардын ден соолугу бекем болсун дейли дагы. Апаларды азыр дал ушул 2-чи бөлүмдүн 3-чү номери гимнастика көнүгүүлөрүн бирге Кали апа менен жасап келүүгө даярданганга узатайын. Апаларга рахмат. Биздин курагыбызга ылайыктуу жасалуучу көнүгүүлөр кандын айлануусуна жана жүрөктүн иштешине жардам берет. Колду белги алабыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Колду астыга алабыз. Оң жакты көздөй жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Soldu gösterey alabız. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. Dalıdağı uyugan tuzlardı getirүү üçün жасайбыз ушул көнүгүүнү. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Экинчи колду немеге алабыз? Жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oldu. Өзгөчө жана колуңарды сол жака жана оң жака бурган бул абдан жакшы көнүгүү да. Себеби бул боорет деген болот, билесиңер, кыргыз баласы абдан жакшы билет. Ушул боорет чел кабык жана мындай тарамыштан турат. Бирдеме болуп буулугуп, бирөөгө жиниңер келип, же бир чочуп кетсеңер, ошол кысылып калат да. Ошол бооретти бошотуш үчүн ушул мындай денеңерди угуп, эң туура бир тарапка жасап бүтүп, андан кийин экинчи тарапка. Мындай каршы териш жасаган кезде кээ бир чел кабыктар кайра буралып калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бул көнүгүүнү жасаганда абааны дем алуу менен айкалыштырып, шашпай, керек болсо көзүңөр жумуп алып, элестетсеңер эки кашыңардын ортосунда дагы бир өзүңөрдүн ичиңерди байкаган көз, ошону менен ичиңерди байкап, ошол бооретти карап, эгер кээ бир мындай тырышкан жери болсо, ошол боорет аркалуу демди мурдуңарга алып, дем алсаңар, ушул бооретиңер аябай бошойт. Эми ушуга эле карата мен көптөн бери көрсөтүп жүрөм, бирок элдер көчөдөн сурайт да, эже ушуну билбей калдык, кайра көрсөтүп бергилечи депчи. Дагы илгери биздин апалар талчыбыктай буралып эмне кылчу эле? Чөп чапчу, мына момундай чөп чапчу. Анан эмне кылчу эле? Орогорчу, бияктан арып, бияка салчу. Ошондо ушул бүт дене, бүт боорет бошоп турчу да. Эмесе азыркы бүгүнкү көнүгүүнү жасайлы, мен карап тургула. Кайсы бут артка кетсе, ошол ийин астыга кетет. Ийинди карайт, көз тетири жакты карайт. Ошондо мени карап тургула. Баарыңар мени көрүп атасыңарбы? Менин бутумду артка кеткен бут мындай турат. Көрдүңөрбү? Алыска эмес, согончок жерде далы астыга кетет, ийинге кетет, көзүңөр карама каршы жака. Кана, анан кайра бутту ордуна келип, экинчи бутту. Мени карап тургула, азыр жасабай эле жасайсыңар. Ушул көнүгүүнү жасасаңар, денеңер эч качан картайбайт, анан бүкүрөйбөйсүңөр, анан буулукпай, туттукпай, мындай кеңири дем аласыңар. Анда баштадык. Көзүңөр ар жакты карайсыңар. Эми кайра, кана, туура, жакшы бурулгула, жашсыңар да. Жакшы бурулсаңыз, сиз бутту мындай коюңуз, мындай. Бурап. Жок. Согончок. Бутуңуздун башы согончокту караш керек. Ийниңизди аябай бураңыз. Көзүңүздү биякта караңыз. Мени караңыз. Бутуңузду түздөңүз бутуңузду. Мына мынтесиз. Жок. Мынтесиз. Кана, тез. Бутуңарды эми ушуну үйрөнүп, эмтиге аябай жакшы жасап, негизи жасап жүргүлө. Теле көрүүчүлөрдүн көптөрү бүгүн түшүндү окшойт. Туура жасаганга аракет кылат. Себеби көчөдөн көрүп алып, эже ушуну көрсөтүп коюңузчу дейт, анан көчөдө мен көрсөтүп баштайм да. Рахмат сиздерге. Рахмат, Калия Тогузбай апабызга бир кол чаап коелу. Сиздер Шайыр апалар, Рахмат, ыраазычылык билдирели. Азыр болсо 3-чү бөлүмгө аттанаардан мурда 2-чи бөлүмдүн жыйынтыгын чыгаргыбыз келип турат. Сүрөттө белгилерди ыйгарып койсоңуздар. Эне сүтү бара келди. 2-чи бөлүктө дагы жогорку деген сүрөттү белгиле эгедер болдуңуздар. Гүлзат эже, сөз башы сизден болсун. Бар болуңуздар апалар, таланттарды тапкан апаларыбыз, ылайым бар болуңуздар. Бардык жагы жакшы, формаңыздар дагы өтө жакшы жарашыптыр. Сиздерде эч кеп жок, бир гана эми баягы ырчылардын көбү токтогулдан да эми ошо балдарыңыздар үлгү болуп бир харбестирге айтарым бир акырында бир жакшы хорду алып чыгыңыздар, эми уят кылбай.
Рахмат. Жолдошбек агай. Мен 4 жылдан бері қатысып жүріп бүгін бірінші ырдадым, кешіріп қойла. Рахмат. Гүлзат тура айтты. Хор анча емес сілердік, жаңа бірінші хорыңарчы. Гүлзат тура айтты. Bir хорды алып шығышыңар керек. Азыр болсо Үштеректен келген апалар сиздерге маалым болгондой кошумча студияда иш алып барган энелердин элеги, мадияр кесиптешими ошондой эле сиздердин айылыңыздарга барып биздин кесиптештерибиз атайын репортаждарды даярдап келген. Ага жалпы көрөрмандардын көңүл назарын бурабыз. Шайыр апалар чынын айтканда абдан жакшы даярдыктар менен келишкен экен. Бийлеринде кандай жакшынакай бийлешти. Бу адистердин кеңешине да кандай сонун суроолорду берди. Абдан жакшы даярдыктар менен келишкен экен. Ийгилик каалайбыз. Анда сиз эмне дейсиз, Үмүт? Мен деле ошо сизге кошуламын. Кийимдери да жарашыктуу экен өздөрүнө. Баардыгы жакшынакай аракет кылып бийлешти. Апалардын бийи ушундай жай, жакшынакай өзлөрүнө окшош мээримдүү, жакшы бийлештүү. Рахмат. Сиздерге кандай десем, бир майда нерседен калып калыптыр, жана айтпай калыптырмын. Ошону толуктап койгум келип атат. Куралат дүйнө майдадан, байкабай калат майдадам дейт. Бизде Кыргызда суусундук деген бар. Бул босо, кымыз, чалап, жарма. Ошону биз аякка ичебиз да. Бүгүнкү көрүнүштө ошо чайды аякка ичип атышат да. Жыгач идишке ичип атат. Ушулардын кичине мындай түздөп койсо. Андан кийинкиси эми азыр калып чыккан эжекебизге, апабызга, курдашыбызга, бизге эми курдаш болот да, бизди ушинтип чыкканбыз. Азамат деп ойлойм да, намыскөй. Чыгармачылыкка берилген бул музыкант кишиби же ушул жагында иштейтпи, же чын эле ушундай көрөнгөсү байбы деп калып, мага ушу эмеси жакты. Жана намыстанып, бүтпөй калса да аягына чейин Токтогулдун өзүнүн обондурларын, чыныгырларын таап чыкканына, намыстанганына. Анан эми жарыгы дүйнөнү жаңырткан, биздин суудай суу жок, ошо Токтогулга барып топтолуп, Токтогулдан кес болуп отурушу булар үчүн да чоң сыймык. Жаштардын обондурлары чыгып, канча бир таланттар чыгат, бул да сыймык. Анан эми Токтогулдуктарга мындан аркысына да чоң ийгилик каалайлык, байбичелерге ден соолук каалайлык. Ушу сахнадан чыкпай эле ырдап, бийлеп жүрө берсин, бар болушун. Силерге ийгилик каалайын дагы. Улкан апа, жетекчи катарында сизге алгачкы суроом болсун. Ушул үч терек айымдары апалар тобунун түзүлүшү, тарыхын. 2016 жылдан бери кол өнөрчүлүккөн алектенип келчүбүз. Анан ошондон эле Шайыр апалар долбоору чыгып калды. 2016-дан башталды да. Ошондо эле биз айттык, талант деген болбойт экен, кол өнөрчү менен жүрө бербей, биз дагы талантыбызды көргөзөлү. Биз Токтогул өзүң айткандай талантка бай экен. Биз да таланттарыбызды көргөзөлү. Биз деле ушул апалардай болуп чыгалык, ушул апалардай болуп ырдайлык деген ой менен анан баарыбыз бир айылда турабыз. Анан мурда деле чогуу жүрчүбүз. Анан ойлодум. Мен буларга сунуш кылдым. Ушундай бололу. Шайыр апа тобун түзөлүп дагы чыгалык десек, булар да колдоп кетишти мени. Анан азыр жакшы эле, баягы кыйынчылык деле жок, баягы үйдө тиричилигиң деле бүтөт. Бияка келип бул даярдыктарды деле көрөбүз. Кадимкидей баягы ишке баргандай. Даярданган убакта эртең менен саат коебуз, күндө бир 5 саат, 6 сааттан репетиция кылабыз. Күндө келишет, ошо кадимки жумушка келгендей келишет. Кенжакын апа, суроом сизге болсун. Ушу топто эмне кызмат аткарасыз? Анан да топко кантип келип калдыңыз? Ушу топто иштөө сизге жагабы? Мен топко келип калганымдын себеби, мен ошо Дон-культурада почтанын бөлүмү бар. Почта бөлүмүнүн башчысы болуп иштейм. Азыркы чейин эмне? Кол өнөрчүлүккө ушу группа топто бармын. Анан ошол жерден мурунку Шайыр апаларды көрүп, биз дагы Улкан эжем айткандай кызыгуу пайда болуп, ошонун негизинде биз дагы келип калдык. Улкан апа кел дегенде эле чуркап келе калдыңыздар? Жок, мен бул кол өнөрчүлүктө иштечимин да, башынан эле. Аны ошол жерде иштеп жүрүп, ошол нуска тобунан улам эле өзүбүз сунуштап барыбыз. Келгениңизге өкүнбөйсүз? Жок, өкүнбөйм. Бар болуңуз. Шекерхан апа, мурунку келген апалар айтып калышат, ушу биз Шайыр апаларга катышканда даярдык деп жүрүп, концерт деп жүрүп, оору дегенди унутуп калабыз дейт. Силерде да ушундайбы? Баягы иштен калгансып эле
ошо тиги даярданып эле чуркап калабыз. Ошону үйдөгүлөр кандай кабыл алышат? Үйдөгүлөр жакшы, бала чака көмөк Кээ бир айтышат эмеспи, апа деген үйдө эле небере багып отурбайбы? Жок, бала чака көмөк көрсөтүп атышат, балдар абышкан көмөк көрсөтүп атат. Катыш, үйдө эле отура бербей кичине жаш өтүп баратат дегендей. Мурда кайсы кесипти аркалап келдиңиз эле? Үйдө эле отурчумун бала. Үйдө эле. Менахан апа, кийинки суроом сизге болсун. Мына силердин көйнөктөрүңүздөрдү, костюмдарыңызды көрүп атам, бир башкача бир тыкан тигилген, бир ажайып кооз көйнөктөр экен. Ушул көйнөктөрүңөр, костюмдарыңар тууралуу кеп кылып бериңизчи. Ошол мен өзүм тигүүчүмүн. 25 жыл, 26 жыл болуп калды иштегениме. Сехим бар, Кудай буйруса. Анан ушу шайыр апаларды өз колубуз менен жасап чыктык. Бүт костюмдарына сиз жооп бересиз? Полный өзүм бучам, өзү тигем. Анда бир улуу эжем бар, Кудай буйруса. Ал да жардамдашат, экөөлөп ушуларды жасап чыктык. Азыркы заманбап түшүнүктө бир дизайнерлер менен иштешүү, анын фасонун чийүү деген бир түшүнүктөр бар экен. Ошонун баарын сиз аткарасызбы? Ошол жөнүндө кененирээк айтып бериңизчи. Мен дизайнерликке деле кетем да, өзүмдүн фантазиям менен фасонду чыгарам, өзүм бучам, лекалада колдонбойм. Мен өзүм адамдын размери менен бучуп тигем. Жериңиздерге аман эсен жете аласыз деген ишеничтемин. Урматтуу көрүүчүлөр, биз болсо берүүбүздү алдыны көздөй улайбыз. Алдыда кесиптештерибиз даярдаган дал ушул үч теректик апалардын жашоо турмушу, сахна артында жашоосун чагылдырган видео тасма бар. Андан соң негизги студияда силерди Акбар кесиптешим күтүп алат. Ошо апамдын жолун жолдогом. Ошондон эле мен кыз келиндерге үйрөтүп атам, үйрөтөм, жашайт, алар да кармайт, ошо мен эмне кылсам. Ошо өзүбүзгө кызыгып, мына колубузга энергия берет экен да, бул жылуулук тап келет экен. Жанагындай баса албаган балдарга мына үстүнө отургузса, балдарды да басканга энергия берет да. Мындан чокой да жасайбыз. Ар кандай. Мончу өңдөрү өтө көркөм экен да, карасаңыз баардыгы ачык ордорунда. Муну кандай ыкма менен боёйсуз? Муну ыкма неме? Караны жаңак менен боёйбуз. Сарыны пияз менен боёйбуз. Анан карагат ар кандай ар нерселерди кошуп, кошулмасы бар, эрменден кайнатып кошобуз. Дагы чөп-чардан кайнатып кошобуз. Ошо кошулмаларын эле кошуп атып эле анан кийин ушундай өңдү чыгарып эме кылабыз, боёйбуз. Мунун да пайдасы бар да, бу да нукурада пайдасы бар. жок да. Чийге салып алып өзүбүз колго жасайбыз. Муну жүндү колум менен неме тытам. Сабайсыз. Ооба, сабайм, жуулам. Сиздин келбетиңиздин кармалышы деле анда кыймылданып турбайбы? Жүн сабайт экенсиз, шырдак басам, кийиз басасыз. Кийиз басам. Ошо келиндерге үйрөтүп атам, кыздарга үйрөтүп атам. Немени жээкти да ийриби өзүң? Жээкти, ооба, жээкти ийрийм. Светти жакшынакай экен, эмне менен боёгонсуз? Светин арын нерсе менен боёйбуз, жанагындай чөп-чар менен боёйбуз, эрмен менен, пияз менен боёйбуз. Анан муну ошо ар бирин ийикке салып анан кийин чыйратабыз да. Ар бирин оңун оң кылып чыйратабыз, солун сол кылып чыйратабыз. Эми ошо бир шырдактычы канча убакытта бүтүп коесуз? Эми убакыты былтыр мен заказ алдым 4 шырдак. Кызым экөөбүз 2 айда бүттүк. Дагы быйыл 4-чү шырдактын 4-чүсүн шырып атам азыр. Анан жасагандарым тигине турат тиерде. Эми кирешеси муну шаарларга апарып, оймолорго апарганда 30 000, 35 000ден сатып алам да, ооба, бир шырдакты. Ар бир адам өзү аракет кылып, мындай тиргиликте аракет кылып жашаш керек да. Аракет менен бүтөт да. Анан аракетке берекет дейт, анан Кудай таалам берет. Жөнөкөй эле бош жатып алсак бербейт да. Мына ошо өзүбүз аракет кылып атабыз ушинтип. Койлорду кыркабыз жаз күз. Аларды кийиз жасайбыз, боёйбуз. Мисалы үчүн өзүңөр каржылап, аз өзүбүз каржылайбыз да. Түшүрүп, ошо үйгө түшөт. Эки жакка барганыбызда пайдасы тиет, жол көрөбүзгө. Ушинтип атабыз аракет кылып. Кой союлуп калса бирөңчөй мынандай терилердин саксайгандай жүндүү эместеринен алып коем дагы. Жасайын. Анан колумда аламайт эле дейм, койчу апа, бар болосуз, жасабай эле кой.
Анан жасайсың, жөн отура албайсың. Жөн отуруп жанагындай жөн отургандарды көрүп атам, кантип отурат десең, телевизордон бир пас көрсөң эле башың ооруп кетип эле баягы иш кылып жүрө бересиң да. Жаның тынбай. Ал өзүңө да жакшы экен, алаксыйт экенсиң иш кылсаң. Ден соолугуңа да жакшы экен, чарчап калсаң, эми мындай бир пас эс алам десең, телевизор көрүп, бир аз көрүп эле кайра келип жасап отурат экенсиң. Бала чакага жуулуу экен. Мына накта илгерки эне аталарыбыздын, ата бабабыздын бостек, шырдак, ала кийиз деген ушу илгертен калган да. Апам да уз киши болчу. Сен аны жасасаң, муну мен жасадым, анан минтик деп илгерки соңкуну айтып жасап отура беребиз ушинтип. Жакшы экен да. Ушундай долбоор болсун, мынандай уюшкула айыл, жанагындай президент айткандай аймактарды өнүктүрүү деген ушу жакшы болду да. Элдерди козгоду, ырчы эмес үйдө отургандар кемпирлер бизден улуулар деле ырдап атат да айлайын. Үйдө улжуңдаган кемпир болсок дагы коку уяттал. Антпей багы улгайып калдык эми. Ошол өзүбүздүн возрастыбызда жакшынакай болуп карыйлы деп тилейм мен эми айланай. Бул тетайды келиниме деп бергем Норкадан. Анан мен өзүм ушул айылда тетай заказ кылгандарга тетай тигип берем. Канча жыл болду мен алектенген? Мен жашман эле. Өзүм мурда магазинде иштеп, союз тарагандайын, анан ушундай тетай тигип, тиндей кийим кечек тигип ошо. Продукциясын каяктан аласыз? Терилерди жакалардан. Мындай айылдагы немелер сусар алып келсе, сусарды тигип берем. Сүлөсүн алып келсе, сүлөсүн тигип берем. Норкаларды алып келсе, норкаларды тигип берем. Пальтонун эле жакасынан норка эркек адамдарга кыркып, азыркы стилдеги немелерди карап тигип берем. Кызыгы беришет, каяктан тапкансың мындай депчи, бул мындай таба албайсыңар, бул кол менен жасалган депчи. Норкадан апам өзүнүн үйүндө норка бар экен, ошону жасап берген да мага атайын арнап. Кайнене менен жашоо кандай экен, жакшыбы? Жакшы, өзүнүн колдо келинмин, көкүрөк күчүгү. Анан кийин апам өзүм кайнене деле өзүң апаң деп калат экен. Үйгө барып, эгер төркүнүм барып калсам, шашып эле апама кеттим деп үйгө барайын деп эле басып берип, бир жака барсак курдаш болуп сүйлөшөбүз. Көп келиндер айтат го, өзүбүзчө жашайлык деп, өзүнчө жашаган жакшы көрөт го. Эми башында жашты кылышыбыз мүмкүн, бизге уже 11 жыл болуп калды, азыр биз көнүшүп калдык. Өзүнчө боло албайбыз го дейм. Шайыр апалар телефестивалі дал ушул канчалаган жолду, канчалаган кырды ачты. Канчалаган тоолуу аймактардан, жөнөкөй талаалардан, кыштактардан, айылдардан, райондордон, шаарлардан апалардын топ-тобу болгондо дагы жөн эле топтор эмес, таланттуу, өнөргө бай, көкүрөгүндө сөз куржуну менен апалар келип биздин сахнабызды ажарлады. Апалар болгон үчүн азыр Шайыр апалар телефестивалынын өмүрү алдыны көздөй узарып бара жаткан чагы. Ал эми дал ушул апаларга өз кезегинде тактаасын, баасын берген эксперттик курам сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Силердин тандап алган номерлер менен буюрса мынакей 2020-жылы май айында Баткен жергесинде өтө турган гала концертте апалар тандалган топтор, тандалган номерлерди аткарышат. Кайсыл жер эгерде жеңүүчү деп аталса, кийинки 5-чи айлампа ошол жерде өтөт. Андыктан ар бир жактан келген апалар, сиздер жөн эле келип урдап кеткен жериңиздер жок. Сиздер өзүңүздөрдүн жериңиздердин, аймагыңыздардын, айылыңыздардын атын алып келип атасыздар. Андыктан ар бир даярданып келген топко ийгилик каалайлы дагы. Токтогулдун 3 терек айылынан келген 3 терек айымдары деп аталган ага элечек апалардын тобунун 3-чү бөлүмүн фольклордук чыгарма менен баштайбыз.
Бийик болуп, жылдыздан, бакыт табып турмуштан, бөлүнбөйлү, өркүндөйлү, гүлдөйлү, ырдап турганда шайыр апалар Кыргызстан деген жакшы тилекти, ниетти айталдагы. Апалар сиздердин ырыңыздардагыдай ар убакта бир бололу, бийик бололу. Эмесе эксперттик курам Токтогулдан келген апалар өз кезегин атайын берилген убактысынын соңуна келишти. Эми 3-чү бөлүктүн жыйынтык чыгарыш сиздердин колуңуздарда. Кандай белгилерди бересиздер? Эне сүтү, коломто жана коломто. Мына ушундай. Жогоруда баары эскертип атышкан ушу хорду, же болбосо фольклорлук чыгарманы жакшы аткарыңыздар. Себеби Токтогул десе ыр келет эсибизге деп, бирок апалар негедир эксперттердин купулуна сиздерди укмушурдайт деп элестетишкен. Хордон кичине чабал болуп калды окшойт. Экөөс сөз суналы анда эмесе өздөрүнөн угалы. Айымкан апа сөз сизде. Фольклордук чыгарманы дагы жакшы аткара албай койдуңар, чынын айтыш керек. Бул жерде бир эле комуз болуп калды. Эми Акбакайды черткенде 2 үн болсо жакшы болот эле. Дагы бир комуз кошкула. Дагы бир комуз кошуп алгыла. Анан эң эле жакшы угулуп турат, бирок эмени койбой койдуңарбы? Темир комуздар угулбай кетти бул жерде. Калган 2 чыгармаңарды мыкты даярдап койгула. Кийим кечеңер жөнүндө мен өтө ыраазычылыгым бар. Чындыгында жакшы баштап келатып, аягында жакшы бүтүш керек эле. Ойдогудай болбой калды. Бул же музыканттын күнөөсү, бул репертуар тандоодо бул да өзүнчө бир талант. Эң негизгиси ырдаганда ошо хордун репертуарын жакшы тандаш керек. Анан ушу азыркы хоруңарда жакшы болбой калды, биринчи хоруңардагы тексти жакшы элекен, анча болбой калганда ушуну аябай жакшы караш керек болчу. Негизи күү да бул, комустун күүсү. Коргол Раматлык Коргол атабыздын Акбакай деген күүсү ушу болчу, ырыды ушу болчу, бары болчу. Акбакайды мындай күү кылып иштеп чыккан 5 болгур Болуш Мадазимов болчу. Ошол арман кылып менин айтканын уккам. Акбакайды күү кылып иштеп чыгып, комузга чертип салып жүрүп, мен барганча Коргол ата дүйнөдөн өтүп кетти, угус албай калдым деп арман кылып жүргөн. Анан ушул күүнү силерге таярык болуп калыптыр. Мен ойлоп отурсам ушуну жакшы иштесе, мына музыкантка айтайын, айылдагы комузчулар бардыр, ошолордон дагы комузду кошкула. Акбакай деген силердин бренд болуш керек. Урматтуу эксперттик курам, Гүлзат эже, эгерде бир чечимге келген болсоңуздар, сырдуу конвертти бизге тапшырардан мурда дал ушул топтун көркөм жетекчиси бар Уулкан апа, сиз бир конверт алып, ичин ачып, кийинки кезекте ким келет экен сиз даяр туруңуз. Ал эми Гүлзат эже эми бизге сырдуу конвертти тапшырып кое берсеңиз болот. Бир кол чаап коюңуздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Чоң рахмат. Дал ушул конверттин ичинде бүгүнкү эфирде Токтогулдан келген апалар жалпы жонунан 8 номер аткарышты. Ошонун ичинен мыкты делген 2-3 номери ушул конверттин ичине салынды. Баткен жергесине барып гала концертке катыша турганын жакындаганда айтабыз. Азыр болсо кийинки эстафета ким алат болду экен? Ортого жакын келип микрофонго атын жаңыртып окуп коюңуз. Ысык Көл областына караштуу Жетөгүз районунда уюшулган Жалаң ак элечек апалардан түзүлгөн Барскон айымдары этно-фольклорлук тобу экен. Баракелди. Барскон айымдары этно-фольклорлук тобу Ысык Көл облусуна караштуу. Келиңиздер. Эмесе сизге да 2 ооз сөз суналы, андан соң белектериңиздер менен биринчи белек берип коюңуз, макул. Эстафетаны да тапшырып коюңуз өз колуңуз менен. Кабыл алышты. Эми Барскондон келген Барскон айымдары деп аталган апаларга 2 ооз сөз суналы. Эми Тоо булбулу Токтогул атабыздын районунан айтылуу 3 терек айылынан ушу 3 терек айымдары апалар силердин колуңардан биз эстафетаны алып атканыбызга аябай сыймыктанып атабыз. Силерди уят кылбайбыз, аракеттенебиз. Ийгилик каалайм силерге. Баракелди. Рахмат. Дал ушундай шаң менен, шат менен бүгүнкү 4-чү айлампанын 11-чи чыгарылышын соңуна келдик. Урматтуу телекөрүүчүлөр, урматтуу күйөрмандар, баарыңыздар дал ушундай алтындай болгон убактыңыздарды коротуп, апаларды колдоп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирели. Эксперттик курам бар болуңуздар, энелерин элегисилерге дагы чоң рахмат. Токтогулдан келген апалар аман эсен
үйүңүздөргө жетип алыңыздар. Ал эми кийинки 4-чү айлампанын 12-чи чыгарылышын Барыс Коондон келе турган Барыс Коон айымдары деген этно фольклордук топту чыдамсыздык менен күтөбүз. Көгүлтүр экрандан көрүшкөнчө аман туруңуздар.